Акыл Карачач. Кыргыз эл жомогу. Өткөн бир заманда өзү чечен, сөзү бекем, жээринче чечен деген киши болуп, анын Төлө мырза деген уулу бар экен. Өмүрүндө чын айтпаган калпычы бала деген сөздү жээринче чечен күн сайын элден угуучу болду. Бир күнү Төлө мырзаны сынамакка караңгы түндө ээрчитип келе жатып, "Ай балам, менден көрө көзүң курч эмеспи? Асты жагыңды карачы, мага аркарга окшош бирдеме көрүнөт", деди. Анда Төлө мырза: "Аркар экен, козусун эмизип турат", деди. Ошондо жээринче чечен жаның чыккан жалганчысы чын экен деп өкүндү. Төлө мырза карга атса кийик аттым деп элге мактанат, анын колунан эчтеке келбейт. Бул иш эл үчүн да, атасы үчүн да маалым болду. Төлө мырза бир күнү көпчүлүк элге адатынча калп айтып калды. Баягы күнү бир кийикти атып жиберсем, ой шымдыгуңгур, кулагынын учу менен туягынын учуна тийип, кийигим аман кутулуп кетти, деди. Анда жээринче чечен: "Ата балам ай, туягы менен кулагың кашынып турганды аткан экенсиң да, деди. Төлө мырзанын калптыгына айран калып турган элге жээринче чечендин сөзү орун болуп бастырып кетти. Үйүнө келгенден кийин: "Ата жаның чыккан балам, эпсиз жерден калп айтып, эбине келтире албай эсим кетпедиби? Мындан кийин адам болом десең, калп айтпа. Калп айтсаң, өмүрүң менен ырысыңа чоң зыян келтирет", деп жалгыз баласы жанына тынчы жок, сөзүндө чыны жок, жаман бала чыгып калганына капаланды. Бир күнү баласын ээрчитип жолдо келе жатып, "Ат жалына казанас", деди. Төлө мырза түшө калып аттын жалына от коюп өрттөп жиберди. Жээринче чечен: балам, ат жалына казанас деген канжыгадагы тамакты ат үстүнөн жейли деген сөз болот", деди. Дагы бир топ узагандан кийин: балам, узун жолду кыскарт", деди. Төлө мырза түшө калып, жолду кетмен деп калды. Жээринче чечен: "Кетмен менен кыскарта албайсың, балам. Узун жолду кыскарт деген өткөн кеткенден кеп сал деген сөз. Кеп эрмек болот. Адамга жолдун кандай өткөнү билинбей калат. Узун жолду жүрүштүү ат менен кызык сөз кыскартат", деди. Бул боюнча калганда жалгыз уулум Төлө мырзам мырзада болбойт, тукумда, туякта болбойт экен. Аял жакшы болсо эр жакшы болот, акыл оошот, ырыс жугушат деген эл сөзү бар эмеспи? Дүйнө жүзүнөн издеп бир жакшы колукту алып берейин деп, жээринче чечен атты келиштирип минип, тонду кийип, эл аралап кыз издөөгө жөнөдү. Барбаган эли калбай, бастырбаган жери калбай, 6 ай чамасында жүрдү. Кыз элде көп, бирок жээринче чечендин издеген кызы жок. Элдин баарын карап жүрүп, капаланып, кайгыланып, жээринче чечен үй жагына кайтмак болду. "Баламдын бактысы жок жаралган экен да. Ушунча журттан бир ылайыктуу кыз табылбаганы", деп келе жатса, айылдын четинен бир топ кыз келиндердин отун көтөрүп келе жатканын көрдү. Алаңгыча күн жаады. Келиндер алы келгендери музоосун жетелей, отунун көтөрө үйлөрүнө качышты. Кыздардын баары музоосун эмизип, отунун таштап, үйүн көздөй чуркап кетишти. Бир кыз музоосун эмизбей кармап, отунун чапаны менен жаап, өзү отундун астына олтуруп калды. Жээринче чечен кыздын жанына келип: балам, тиги кыздар жүгүргөн бойдон үйүнө кетти. Сен эмне себеп менен жаанты тосуп олтуруп калдың?" деди. Кыз: ата, ал кыздардын 4 зыяны бар. Менин бир зыяным, 3 пайдам бар", деди. Жээринче чечен: "Пайдаң кайсыл?" деп сурап калды. Кыз мындай деди: "Музоом эмген жок. Отунум кургак калды. Өзүм суу болгонум жок. Энем үйгө барганда урбайт. Бул 3 пайдам. Чапаным суу болду. Бир зыяным ушул. Кыздардын музоосу эмди. Отуну суу болду, кийими да суу болду. Музоону эмиздиң деп энеси урат. Качып кеткен кыздарга 4 жагынан тең зыян болду", деди. Жээринче чечен: "Жарадың балам, силердин үйүңөр кайсыл?" деп сурады. Кыз болсо мындай деди: ата, айылга барсаңыз эле таап аласыз. Келиштирип 40 найза сайган үй биздики", деди. Издегеним табылды деп сүйүнүп, айылды аралап жүрүп, 40 найза сайган үй жок болгондуктан кыз мага табышмак кылып айткан экен. 40 найзасы үзүгүнөн 40 уук көрүнүп турганы го, деп жээринче чечен ойлонуп, баягы үйгө барып түштү. Ата энеси дагы жакшы адамдар экен. Алынча сыйлап, сүйлөшүп олтурушту. Аңгыча күн ачылды. Отунду көтөрүп, музоону жетелеп, кызы келди. Кыздын аты Карачач экен. Конок тамагын жеп, эл жатаар мезгилде жээринче чечен Карачачтын ата энесине сөз баштады.
Ай, менин жалгыз уулум бар эле. Өзүмдүн атым Жээринче Чечен. Баламдын аты Төлө мырза. Балама элден кыз жакпай, 6 ай болду жолго чыгып кыз издегениме. Ушул сиздин балаңызга көңүлүм түшүп, Кудай буйруп куда болсом, балам экөөнүн бактысы ачылса деген талабым турат. Эгер силерге бул сөзүм эп болсо, деди. Кыздын ата энеси: сиздин айтканыңыз жакшы кеп. Биз өзүбүз бечара адамбыз. Бир жаман жалгыз кызыбыз бар. Сиз айтылуу Жээринче Чечен деген Жаныбек хандын чечени болсоңуз, балаңыз Төлө мырза элден журттан кыз жактырбай тандап жүрсө, менин кызым көңүлүнө жакпас бекен. Буга жоопту кызым өзү билип берсин, деди. Карачач атасынын сөзүнө карата: бул киши алыстан келген азил конок экен. Кызым билет деп мага шылтаганыңар туура эмес. Кадимкиден калган нускалар, нарк санатыңар бар. Бир кызды ата билип берет, бир кызды эне билип берет. Акыры иш ордуна келет. Берер болсоңор мага шылтоо кылбай эле абийирдүү киши көрүнөт, түз жооп бербейсиңерби, деди. Бул кыздын айтканына Жээринче Чечендин ичи ысып сөзгө кирди. Кана кудагай, оозум батып айта албай отурдум эле, мага балам өзү жооп берди. Карачачтын аты Акыл Карачач болсун, бактысы Ашык болсун, жей турган калыңыңарды айткыла. Эл көзүнө көркөмдүү түшкөнүм жакшы болот. Төөдөн, уйдан, жылкыдан, койдон канча менен келейин? Атыбыз кыргыз болгон соң салтыбыз наркыбыз орду менен өткөнү жакшы. Жакшылык талап өмүр соодасы эмеспи, деп Жээринче Чечен айтып калды. Буга кыздын энеси: жалгыз кызымдын калыңын айтып, башына аркан салгансып, малга кантип айырбаштайын? Жол жобосунун наркын салтын кызым өзү эле билсин, деди. Акыл Карачач: менин ата энем бечара кишилер. Кызын малга сатууга алдары келбейт. Кызы малга сатылып барбайт. Орду табылса, Карачач кадыр көңүл түз келген жерге барат. Калың, мал деп каржы албаңыз, деди. Тойго Жээринче Чечен малды арбын союп, башына той башкаруучу коюп, той берип, 8-нчи күнү Жээринче Чечен Акыл Карачачты үйүнө алып кетти. Акыл Карачач келгенден тартып, Жээринче Чечендин иши оңоло баштады. Мунун кабары Жаныбек ханга угулду. Келини келишимдүү жакшы болгон экен. Баягы Төлө мырза жок, салабаттуу киши болуп калыптыр, деп уккандан кийин барып келинин көрөйүн деп Жаныбек хан келди. Жээринче Чечен алынын баардыгынча кызмат кылып, Жаныбектин келгенине сүйүнүп конок кылды. Жаныбек Төлө мырзанын колоктусунун үстүнө чакыртып алып, ичинен муну алуучу аял экен деп ойлонуп, келинде 4 суроом бар, Акыл Карачач жооп берсин, деп кепке кармады. Акыл Карачач: эби келсе сурооңузга жооп берейин. Сурооңузду сураңыз, деп айтып калды. Тулпарды уйга сатса не болот? Атты эшекке сатса не болот? Туйгунду каргага сатса не болот? Башы ачык адамды наадан кулга сатса не болот? Ушул сөзүмдүн жообун таап койгун. Эртең кабар аламын, деп Жаныбек хан аттанып кетти. Бул сөзгө Жээринче Чечен капа болуп калды. Акыл Карачач: аят аке, бул сөзгө эмне үчүн капа болосуз? Жооп табылар. Хандын пейили бузулса, калкына бүлүк түшөт, башына чүлүк түшөт, дептир. Хан Жаныбек жакшылык көрбөс, өзүнүн жакынынан өлөр. Аман болсоңуз аны көрөрсүз. Мен анын сөзүнө жооп берем, деди. Хан Жаныбек эртеси интилеп келип, сөзүнүн жообун сурады. Камыкпаган Карачачтын Жаныбекке берген жообу мындай: Жаныбек ханым, бузулду заңың. Бул кандай жорук тынчыбаган жаның? Тулпар тушунда күлүк күнүндө күч бербеген тулпардан сүтүн берген уй жакшы. Пайдасы жок туугандан пайдасы тийген кыйыр жакшы. Чабалаттан чарчабаган эшек жакшы. Жаш жыгач отундан жаркырап күйгөн тезек жакшы. Канаты жок туйгундан канаттуу карга жакшы. Карга конгон, кузгун тойгон каздын тарпынан үк сүйүп үмүт кылган туйгун оңчуба. Эски наркта мындай шумдуктуу жорук болчуба. Ханым, менин тапканым ушу. Сиздин укканыңыз ушу, деп ханды карап бир аз ойлонуп туруп, Акыл Карачач басып кетти. Хан Жаныбек арданып үйүнө кайтты. Хан Жаныбек Карачачты алууну ойлонуп, каарын төгүп, ар түрдүү кыстоо салмакчы болуп, Жээринче Чеченге желдет жиберди. Эртең Жээринче Чечен алдыма келсин. Келгенде ат минбесин, төө да минбесин, жөө да келбесин. Жол менен да келбесин, жолсуз жер менен да келбесин, деп буйрук кылды. Желдет буйрукту угузганда Жээринче Чечен убайымга түшүп, келини менен кеңешти. Акыл Карачач
атасы жээринче чеченге мындай деди. Эрте туруп, текени жука токуп минип, эки жолдун ортосундагы кыр менен барыңыз. Хан суроо сураса, ат төбө мингеним жок, теке минип келдим. Жол менен да талаа менен да келгеним жок, кыр менен келдим деп жооп бериңиз. Хан Жаныбек сөзгө жыгылат. Жээринче чечен тепейтип теке минип, эки жолдун ортосундагы кырга кирип, Хан Жаныбектин ордосуна барды. Ханым, буйругуңузду аткарып келдим. Ат төбө мингеним жок, жөөдө келгеним жок. Теке минип келдим. Адам учкаштырбай, жеке минип келдим. Жол менен да талаа менен да келгеним жок. Эки жолдун ортосундагы кыр менен келдим. Ханым, каарыңа калгандай көрүнөм. Кайгылуу сыр, калың чер менен келдим деди. Жаныбек бул сөзгө токтолуп, жээринче чечендин алдына 40 ирик салып берип, 40 күндүн ичинде көзүн жоготпой 40 козу козулатып бересиң деди. 40 ирикти айдап капы болуп, жээринче чечен үйүнө келди. Акыл Карачач алдынан тосуп чыгып, ата, бүгүн койлуу болуп калыпсыз го, деди. Балам, атаңдын өлбөгөн жаны курусун. Карарган ханы курусун. Ушул ириктин көзүн бузбай козулатып бер дейт. Айла барбы? Айдап келдим деди. Ой ата, капы болбоңуз. Бул арзан иш турбайбы деп 40 күнгө чейин Акыл Карачач койду бирден союп бере берди. Жээринче чечен эрте өлгөн кулмун деп этин жеп жата берди. 40 күнү бүткөндөн кийин Хан Жаныбек салтанат менен аттанып, койдун жообун алмакка жээринче чечендин үйүн көздөй жөнөдү. Келээр күнүндө Карачач отун алмыш болуп, Хан Жаныбектин жолун тосуп чыкты. Көңүлү кызып калган Хан Жаныбек Карачачты көрө салып, бура тартып, ой келиним, отун алып жүрүпсүң, атаң эмне кылып жатат деп сурады. Карачач, өзүм жалгыз бой болгон соң отунга келдим. Атам болсо үйдө толготуп төрөгөн жатат деди. Ой жаның чыккан Карачач, эркек киши да төрөчү беле деди. Ханым, сөзүңүзгө кулдук. Хан сөзү эки эмес. Айла канча? Сиздин эркек коюңуз да туучу беле деди. Хан Жаныбек өзүнүн сөзүнө өзү байланып, сөзгө жыгылып кайтты. Хан кетери менен Акыл Карачач үйүнө келип, ханга берген жообун кайнатасына айтып берди. Бул сөзгө жээринче чечен өтө ыраазы болуп, бир өлүмдөн калдым деп кубанды. Эртесинде хандын дагы бир жигити келип, бул буйругум эки эмес, 30 күндүн ичинде таштан тарамыш кылып, кумдан өтүк тигип берсин деген хандын буйругун айтты. Жээринче чечен мойнуна жүк түшкөнсүп, иш кыйын, таштан тарамыш, кумдан өтүк болчу эле. Кулак угуп көз көрбөгөн мындай иш болчубу? Мындан көрө каарына албай, мынчалык азаптабай, колунан келип турат, өлтүрүп салып, бир жол жанымды тындырбайбы деди. Анда Акыл Карачач, ата, сабыр кылыңыз. Сабырдын түбү сары алтын. Сабыры жок Жаныбек саманын сапырып жатат. Өз калкын өзү кыстап, напсисин бузуп жатат. Аман болсоңуз, мындан арзан кутуласыз. Шашпай сабыр кылып олтуруңуз. Мен сизге айтпадым беле? Адамды шайтан азгырат, артык дөөлөт мас кылат. Тумшугу таштай катарда тууганы менен кас кылат. Жалаң эле биз эмес, жандын баарына көз өтүп, жабыры ашып кетти. Жетим жесирдин ыйлаган үнү жетер. Ашыгып сабырсыздык кылбаңыз деп Акыл Карачач атасы жээринче чеченге насаат айтты. Жаныбек убада кылган күнүнө чейин Акыл Карачач оокатын кылып жүрө берди. Убадасы бүткөн күнү башкача кийинип, түсүн буруп жооп алмакка Жаныбектин алдына барды. Хан азиретим, бечарачылык кыйын экен. Кумдан бир өтүк тиктирип жаттым эле, буга таштан тарамыш табылбады. Сиздин казаныңызда бардыр деп сурап келдим эле деди. Айткан эсинен чыгып калган Жаныбек хан, сен кандай акмаксың? Соосуңбу же жиндисиңби? Кумдан өтүк таштан тарамыш болчу эле. Калжырабай кет деди. Акыл Карачач бетине түшүрө салынган жоолугун өйдө тартып, түсүн көрсөтүп, ханым, оюңузга кулдук. Сиз буйрган кум өтүктүн таш тарамышынын камында жүрдүм эле. Андай болсо хандын буйругунан кутулган турбайбызбы деп жүгүнүп тура калды. Жаныбек айтылуу Карачач экенин билип, токтолуп, башка сөз айта албай жерди карады. Акыл Карачач үйүнө келип, жээринче чеченге окуяны айтып берди. Жээринче чечен Акыл Карачачтын акылына ыраазы болуп, кайырлуу, жакшы өмүр сүргүн. Канча бир өлүм, ажалдан аман алып калдың деди. Алаңгыча болбоду. Камынып турган жээринче чечендин колун байлап, Алтай тоосундагы кара калмакка айдап,
Буга кошуп Толубай сынчынын уулу Миң жашарды, Асан кайгынын уулу Төлөңбүттү жиберди. Калмактын ханы булардын жайын байкап көрүп, үчөөнү 3 жерге таратып бөлүп таштады. Жаныбек Төлөмырзаны жан ордуна көрбөй, жабыркатып ишке салып, Карачачты алайын деп кашына көчүрүп алды. Бирок Акыл Карачачты ала албай 1 жыл өттү. Акыл Карачач жакшы сөз менен Жаныбектин өз иниси Бердибекти бузуп, Жаныбектен жан адамга пайда болбойт. Бул агаңды өлтүрүп, калкыңа хан болгун. Мен сенин койнуңдагы зайыбың, колуңдагы айымың болоюн деп Бердибекти кепке көндүрүп алды. Бул кабар тарап Алтайдагы туткунга байланган Жээринче Чеченге угулду. Кабарды уккандан кийин Жээринче Чечен жалпы элине табышпак менен кабар салды. Эгиниңер жакшы чыгып, жакшы бышты деп уктум. Орокчуңар шай экен. Кыштын арты кандай болот? Кышка калтырбай эрте оруп бүтүрүп алгыла. Толубай, Токтогул, Асан кайгыга кабар салыңар. Бир сокур кара ташка текен бар, сакалынан байлап көзүн оюп көлгө салыңар. Бир тик мүйүз кара эркечим бар, кой баштатып ала келгиле. Болор болбос бычагым бар, мизик курч кестигим бар, унутулуп журтта калбасын деп жазып жиберди. Кат тийген соң сөздүн түйүнүн казак-кыргыз жалпы түрк балдары кепке канып, келтирип чече албай айран калышты. Акырында Жээринче Чечендин өзүнүн келини Айтылуу Карачат чечет го деп катты алып барышып, калктын мыктысын чоңдору башында карап турушту. Катты окуп, Карачач бир баштан айтып, табышмак сөзүн таап чече баштады. Айдаган аштыгыңар бышты дегени, душманыңар болушунча болду, толушунча толду дегени. Орокчуңар шай экен, кышка калтырбай оруп бүтүрүп алыңар дегени, мынчалык кайрат кылыпсыңар, эми катылыңар, орок менен буудайды оргондой кылыңар деп айтканы. Кыштын арты кандай болот дегени, иштин арты кандай болор экен дегени. Толубай, Токтогул, Асан кайгыга кабар салыңар дегени. Элдин карыялары иштээр убагы келди. Жаштарга сөзүңөрдү айткыла дегени. Сокур кара текен бар эле, сакалынан байлап көзүн оюп көлгө салыңар дегени. Жаныбек ханды өлтүрүп, сакалын кыркып, көзүн чукуп, көлгө салгыла дептир. Тик мүйүз кара эркечим бар, муну кой баштатып ала келгиле дегени. Жаныбектин иниси Бердибекти колуңарга алып, калкка хан көтөрүп койгула дептир. Болор болбос бычагым деп Төлөмырзаны айтыптыр. Мизик курч кестигим дегени Акыл Карачач мен айтыптыр. Көчкөн журтта калып кор болбосун дегени, кептен сөздөн калып кемчилик тартпасын, кеп кеңештен калтырбай ала жүрүңөр дептир. Калкатасы карыялар кайраттуу эр жигиттер кайрат кылып, кара сокурга тезинен катылыңар деп Акыл Карачач айтып өттү. Бул сөздү угуп, залимдин айтканына, айдаганына көнүп жүрүп да мүйүзүбүз чыккан жок деп элдин кыжыры кайнап, Жаныбекти иниси Бердибекке өлтүртүп, Бердибекти хандыкка көтөрүп, Алтайга айдалып кеткен Жээринче Чеченди жолдоштору менен алдыртып, чоң той берип, өз жеринде туруп калышат. Ошол убактан ушул убакка чейин эл оозунда Толубайдай сынчын айт, Токтогулдай ырчын айт, Жээринчедей чеченди айт, алдар көсөө кестикти айт деген сөз сакталып калган экен. Жомоктун аягы. Урматтуу угармандар, учурдан пайдаланып, биздин каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар.